Кадимки ачык гиластан 100 литр компот жаптым. Толугураак көргүңүз келсе, видеону аягына чейин көрүңүз. Мен бул компотту жыл сайын жасайм. Үйгө конок келсе, келбесе, манты жасасам, аш жасасам деле бул компотту ачып иче беребиз. Эртең менен туруп бактан 20 килограммдай гилас тердим. Андан соң алманы ичин тазалап кесип, апельсинди туурап, бууланган банкаларга 2-3 апельсин, 5-6 кесим алма, 1 талдан мята жана ушул кружкага толбогон кум шекер кошуп даярдап койдум. Казанга толтуруп суу куюп, ага гиластын жарымын салып, жакшылап кайнатып, гиластын согу чыгып кеткен соң банкаларга куя баштадым. Сүзгүдөн өткөрүп, гиластарын алып калам, болбосо банканын жарымы эле ушуларга толуп кетет. Бир аздан кошуп койсо деле болот. Мен компотту көп жапкандыктан жарымын кийин бөлүп кайнатып алдым. Жапкандан кийин сөзсүз ушинтип тегелетип коюңуз. Себеби түбүндөгү кум шекерлер эрип кетет. Болду, компотубуз даяр.